Айт намаздарын жамаат менен өткөрүүдөн көздөлгөн негизги максат эмнеде? Эгер айт намазы тууралуу сөз кыла турган болсок, ушуну айтуу мүмкүн: негизги максат ыйман жана такыба негизине курулган жамаатты калыптандыруу. Буга дагы бир эң абзел мисал 5 убак намазды жамаат менен тургузуу. Мусулмандар биргелешип Аллахка болгон такыбаларын көрсөтүшөт. Бул жашообуздун ажырагыс бөлүгү. Дагы да көбүрөөк жамаат жума намаздарында жыйылат. Эң чоң коомдук жамаат калыптанышы болсо, жылда 2 жолу боло турган айт майрамында калыптанат. Ажылык ибадаты болсо, бүтүн дүйнөдөгү ажыларды топтоп ала турган глобал характерге ээ болгон чоң өлчөмдөгү жамаат жыйыла турган салтанат эсептелет. Ошого жараша 2 айт намазы коомдук жамаат уюштурула турган салтанаттардан эсептелет. Бул болсо негизги максаттардын бири. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, мындай коомдук салтанаттар мусулмандардын биримдигин жана күч-кубатын көрсөтөт. Ошондой эле Аллахка болгон сүйүүбүздү жана ага гана ибадат кылышыбызды билдирет. Ошол себептен дагы Наби саллаллаху алейхи вассалам айт майрамын бөлүктөргө бөлүнүп албай, бардык уммат биригип майрамдоого чакырган. Бул аркылуу болсо мусулмандардын бирдиги жана улуулугу түзүлгөн. Элестетип көрүңүз, бир айылда 50 000 мусулман чогулса, капырлар кандайдыр жаман ниетин ишке ашыруудан мурда ойлонуп калышат. Бул ошол эле психологиялык улуулук. Мен муну негизги фактор деп билемин. Ошол үчүн дагы Наби саллаллаху алейхи вассалам керек болсо балдарды да айт намазына келүүгө чакырган. Керек болсо айыздагы аялдар дагы намаз окушпаса дагы айт майрамын кооз өткөрүлүшүнө чакырылган. Мындай коомдук салтанаттар мусулмандардын биримдигине таасирин тийгизет. Айтканча, 2 айт майрамдарында мындай мусулмандардын коомдук жыйылыштарын көрүү көздү кубантат. Таасирлерге бай көрүнүш.